Айығып кетсем қайрашыл. Кыргыз тасмаларында жана сахнада түрдүү образдарда ийне жүүнө жеткире аткарган эмгек сиңирген артист Адыл Абдубахитов чыгармачылык сапар жолунда унаа кырсыгына кабылган болчу. Андан бери арадан 9 ай өттү. Кырсыктан калган кесепетинен улам дагы экинчи жолу операция өтүү зарылдыгы жаралып, каражат жактан абалы чектелүү болуп турат. Россия мамлекетинин Новосибирск шаары менен байланышып, өзүмдүн выпускаларымды жанагындай рентген сүрөттөрдү, пленкаларды, документацияны барын жиберсем, биз жасайбыз 400 000 рубль керек дейт. Новосибирск шаарындачы. Анан эми ошол каражатты топтоо максатына мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй атайын ушул кайрымдуулук кечи өткөзүп, ушул жерде мына көп түкүрсө көл болот дегенде элдер аз-аздан болсо салым кошуп, ушул тыйын чогултуп, мына менин колума салып беришти. Бир кезде өзү роль жараткан сахнада анын кайрымдуулук марафону өттү. Таланттын сыйлаган, сүйгөн, урматтаган коомчулук аны колдоду. Ушундай жүрөгүндө ала тоодой бир ыйманы бар адамдардан сурап, келиңиздер ушуга бир кол кабыш кылып коелу, соопчулукка деп иш баштадык эле. Мына ошол иш бүгүн ишке ашып турат. Ушул агайдын маданиятка болгон салымын бартаган адамдар келип отурабыз. Ошол сиздерге чоң рахмат айтабыз. Кырсык Кашкабактын ортосунда, андан калса айтып келбейт. Кайталангыс образдарды жараткан эмгек сиңирген артисттин абалы учурда коомчулуктун колдоосуна муктаж. Кесиптештери кайрымдуулук марафонуна Атайын Марбайжиевдин окуя спектаклин коюшту. Андан түшкөн каражат да жеринде тапшырылды. Өнөр адамдарынын байлыгы ал жараткан чыгармаларда, образдарда, руханий байлык жактан мол болгону менен алар материалдык жактан жетишсиз. Коомчулуктун колдоосу менен каражат топтолуп калса, театр ишмери жакынкы аралыкта сыртка чыгып экинчи жолу операциядан өтмөкчү. Диана Раимжанова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.